Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматына шилтеме берип, Барометр билдирет. Мамлекет башчысынын куттуктоосу. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу момун мусулмандар, баарыңыздарды ыйык Курман айт майрамы менен куттуктаймын. Бүгүн жараткан Кудайдын мээримине шүгүр келтирип, тирүүлүктү барктап, ыйманыбызды тереңдетип, ишенимибизди бекемдей турган күн. Быйыл Курман айт майрамын жалпы адамзатты каптаган пандемиянын шартына жараша белгилеп жатабыз. Ушул улуу күн журтубуз илдеттен тезирээк кутулуп, өлкөбүз өнүксүн, мамлекетибиз күчтүү болсун деп тилейм. Ар бир мекендешиме чын ден соолук, узун өмүр, бардык үй бүлөгө бакыт таалай каалайм. Бүгүн чалган курмандыгыңыздарды жараткан кабыл кылсын, кайрымдуулук иштериңизди арбын сооп берсин. Бардыгыбызды жакшылык жылоолоп, ийгилик коштоп жүрсүн. Ар дайым элибизде аманчылык, жерибизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды Кудайым өзү колдосун. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Жаным, ырчылар Алмаз Шадаев менен Кыз Сайкал Кабылова сүйүү мамилесин ачыкташты. Ырчы Кыз Сайкал Кабылова социалдык жеке баракчасына ырчы Алмаз Шадаев менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, жаным деген хэштег калтырды. Албетте, бул билдирүү катталуучуларын табышмакка салып, айрымдары алардын ортосунда сүйүү мамилеси болушу мүмкүн десе, айрымдары жөн гана клип учурундагы сүрөт деп божомолдошууда. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Муфти курмандык чала албасак да, жакындарыбызга жакшы сөз арнайлы. Муфти Максатбек Ажы Токтомушев бардык кыргызстандык мусулмандарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Азыркы маалда илдет менен алышып жаткан бир туугандарыбызга шыпа берип, эртерээк сакайып, арабызга кошулсун. Башыбызга келген бул апаттан чыгууда эң башкысы чөкпөйлү, жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөйлү, дүрбөлөңгө алдырбайлы. Бул күндөрдүн кыйынчылыктын артынан жакшылык келерин эсибизден чыгарбайлы. Ал күчүбүз барында колубуздан курмандык чалуу келбесе дагы, жакын адамдарыбызга, туугандарыбызга жакшы сөзүбүздү арнайлы деп айтылат муфтийдин кайрылуусунда. Муфти ошондой эле Курман айт майрамында элди ынтымакка, сабырлуулукка, биримдүүлүккө жана кайрымдуу болууга чакырып кеткен. Белгилей кетсек, быйыл пандемиядан улам Ороз айт жана Курман айт намаздары Ала Тоо аянтында жана мечиттерде жамаат менен окулган жок. Маалымат булагы Репортер чекит KG. Орончу Кудайбергенов, Кудул, бул оору бизге депутаттардын кереги жок экенин көрсөттү. Коомдогу актуалдуу маселелер тууралуу айта турган сөзү бар. Ар окуяны анализдеп, ой жүгүртө алган Кудул, алып баруучу Борончу Кудайбергенов менен маектештик. Өлкөдөгү абал, чыгармачылыгы, жеке сезимдери тууралуу суроолорго Кудул жеткиликтүү тил менен таасирдүү жоопторду берди. Борончу байке, саламатсызбы? Учурда эмне менен алексиз? Саламатчылык, руханий байлыгымды толуктайын деп үйдө диний китептерди окуп жатам. Жакшы да жаман да бир Кудайдан дейт. Жамандын артынан чоң жакшылыктар бар. Азыр элге сыноо, эскертүү берилип жатат. Илдет келгенде эле бул илдет оору эмес, дары. Бизди ач көздүк, көрө албастык, кайдыгерликтин айыктырыш үчүн, балуулуктардын баркын үйрөтүүгө келген дары. Дегем, ар бир үй бүлөнүн үйүнө кирип, жакынын алып же оорутуп, көзүнө көрсөтүп түшүндүрбөсө, артты карабай жашап калдык. Болгонго шүгүр кылбай, аманчылыгыбыз, ден соолугубуз, үй бүлө, достор, аба, суу өзү байлык экенин билбей койдук. Материалдык көз караш менен жашап, руханий рахат алууну унутуп калдык. Байга байлыкты берип койгону менен байлыктагы рахатты алып коет экен. Дүйнөнүн артынан чуркап алган адамдарды байкасаң, досторгуңда турган түрдүү тамактан анда-санда алып кана ооз тийип коет. Ошол эле учурда кембагал ал дасторконун четине отурса, бир алманы алып жыргап, рахат алып, даамын сезип жейт. Ошондуктан менин кедейлигим менин байлыгым. Бирок ушул жерден Кудай ооруну өзү жараттыбы деген суроого туулушу мүмкүн. Жамандын артынан жакшылык бар деген мындай түшүндүрүлөт. Эгер бир вирусолог вирус жаратып, адамдарды өлтүрөйүн, дарысын сатып байыйын деген максат койсо же адамзаттын санын азайтуу үчүн ойлоп табылган вирус болсо, муну ойлоп тапкандар өлгөн адамдардын бейишке кирүүсүнө себепкер болушу мүмкүн. Бир кезде президент болом деп ат салышкан элеңиз. Ошондо президент болсоңуз, азыр эмне кылмак элеңиз? Эмне кыларымды айтсам, азыркы президенттин маанайы түшүп калбасын күлүп.
Президент болуу оор, анткени ал 6 миллион адам үчүн жоопкер. Акыретте да жооп берет. Бизде мындай экен, президенттин тегерегинде жүргөн адамдар өз ишин жоготпош үчүн келген президентти элдин жашоосуна бөлүп, баары жакшы жашап жатышат. Эч кандай көйгөй жок деп чындыктан алыстатып коюшат тура. Бирөө чындыкты айтса, аны акмак кылып көрсөтүшөт. Президенттин чөйрөсүндө колунда барылар жүргөндүктөн эл да ошондой жашап жаткандай сезиле берет. Жөнөкөй адамдардын жашоосун түшүнүш кыйын болуп калат. Ошондуктан илгери хандар түндө жаман кийинип алып, эл кыдырчу да. Азыр биздин президентке оор, анткени ал оюндагы ишке ашырып, өкмөттү башкара албайт. Мен барсам да эч нерсе өзгөртө алмак эмесмин. Анткени бизде парламенттик башкаруу, шайлоону жылдырууну, акчаларды бөлүштүрүүнү, пандемияга даярдануу жолдорун парламент чечип, өкмөткө тапшырма бериши керек болчу. Булар уялбай бири-бирине медал, грамота тапшырышып тарап кетишти. Башкача адамдар келип алышыптыр. Президент башкарайын десе, ага эч ким баш ийбейт. Өкмөттө да партиялар тандап берген кадрлар. Кыргыздарга президенттик башкаруу керек. Өкмөттө өзү көзөмөлдөмөк. Депутаттар каникулга кетип калганда таң калып, эсим болуп калды. Бирөө кече анекдот айтып берчи дейт. Саламаттыкты сактоо министри Германияга дарыланган кетиптир. Туура кылат. Жөнөкөй элге орун жетпей жатса, дагы бир орунду ээлеп жатып албай, байлар сырттан дарылансын да дедим. Мектептерде да жөнөкөй жарандардын балдарын орун талашпайлы деп байлар балдарын чет жактан окутушат. Азаматтар, рахмат, башка эмне дейбиз? Президентке да рахмат. Башка мамлекеттин президентине сыңар анда-санда келип, эмне болуп жатасыңар деп коет. Орусиянын миллиондогон калкы бар, шаарларын бир мэр башкарат. Биз 6 миллион эле болсок, анын болжол менен 2 миллиону миграцияда жүрүшөт. Расмий эмес эсептегенде 1 миллиону балдар менен карылар, 1 миллиону башка улуттун өкүлдөрү, 700 миңден ашык чиновник бар экен. Алардын аялы, балдарын эсептеп 1 миллион деп коелу. Калган 1 миллиону сен, мен, базарда иштеген эже байке. Ушул катмар берки миллионду чиновниктерди багып жатабыз. Бул оору бизге чиновниктердин, депутаттардын кемчилигин, акыл деңгээлин билдирип койду. Алардын такыр иштебей жүргөнүн, алардын бизге кереги жок экенин, элди такыр ойлошпойт экенин көрсөтүп койду. Баары чыгып өкмөттү сөгүп туруп, аягында добуш бергенде колдоп коюшат го. Ошого да таң калам. Коррупция менен күрөшөбүз дешет. Аны менен күрөшүш керек. 4000 сом айлык алып жаткан адам менен кантип күрөшсө болот? Биринчи айлыкты көтөрүш керек. Ал үчүн инвестиция тартып келип, экономиканы көтөрүш керек. Өзүбүздүн эле чет жерде иштеген ишкер жарандарыбызды инвестор катары чакырып, аларга жеңилдеткендерди берсе болот. Сизди дагы эмнелер көп ойлондуруп жатат? Жүрөгүмдү оорутканы мамлекеттин 30 жылдан бери туура эмес жолго сүйрөп, жеп ичип келаткандардын артынан аларды коргогон жаш армия пайда болуптур. Алар мамлекетти сатып жиберсе деле колдой беришет экен. Чындыкты айтып койсоң, фейк болуп алышып, сени изилдеп акмаксың, эшексиң деп жазып чыгышат. Таң калдым. Мен дагы кайсы бир саясатчыларга каршы пикиримди жазып койсом, алардын армиясы ар кандай сөздөрдү жазып, мени тытып жеп коеюн дешти. Кемчилигин айтып койгон адамдарды эл душманы кылып алышат экен. Таң калганым, азыр биз аянтка чыгып революция кылып, азыркыларды кетирип, жаңы бийлик орнотобуз десек, кайра эле ушул күнгө чейин иштеп келген кадрларды, мисалы Темир Сариевди же Өмүрбек Текебаевди коюп коет экенбиз. Айырмасы кайсы? Кайра эле саясаттын курмандыгы болуп калып жатпайлыбы? Өзгөртүш үчүн өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Ар бирибиз өзүнчө ой жүгүртүп, туура эмес болсо айтып турбасак, система өзгөрбөйт, мындан да жаман болот. Саясатты алыстап, сиздин чыгармачылык иштериңиз тууралуу сүйлөшсөк, мен блогер болуп YouTube каналымды иштетип жатам. Режиссерлук кылып, тарбиялык мааниси бар кыска метраждуу тасмаларды тартып жатам. Ар кандай ролик тартуу менен алекмин. Абал жакшырса, буюрса күзүнө концерт коебуз. Колдон келишинче элге пайдасы тийсе экен деген тамаша жолу менен чындыкты айтууга аракет кылып, жаман көрүнүп эле келе жатабыз. Бир маегиңизде мени белгилүү кудул деп айтышса уялам дептирсиз. Эмнеге уяласыз? Адам табиятынан кудул болот го. Менде андай сапат жок. Мен тескерисинче ой жүгүрткөн, көп уккан, анализ жүгүргөн адаммын. Жашоодо олуттумун. Кудул десең ыңгайсыз боло берем. Меники жөн гана иш. Колумдогу көйгөйдү тамаша менен айтайын деп изденем. Бир жагынан ата-энем тамашакөй болушкан. Апабыз жамактап, күлдүрүп сүйлөгөн киши болчу. Анын үстүнө саяк уруусунун табиятында какшыктап, мыскылдап сүйлөө сапаты бар. Ушул канымдагы сапаттар менен эмгегим кошулуп кудул болуп жүрсөм керек. Биздин гезитке балалыгыңыз тууралуу айтып бергенсиз. Ошол маектен сиздин өз ата-энеңизге таарынычыңыз бар экенин билинет.
Бул тааныштан арыла алдыңызбы? Ооба, бала кезде мени атамдын агасынын аялына берип койгону үчүн кийин өз үйүмө келгенде башка балдарына кылгандай мамиле кылбаганын таарынчумун. Чоңойгондо ата-эненин баланын жашоого келишине себепкер болгонунун өзү чоң мааниге ээ экенин түшүндүм. Ата-энемдин колунан кайра келгенден кийин алардын тарбиясынын маанилүү экенин түшүндүм. Бул тагдыр деп билдим. Анын үстүнө көзү өтүп кеткенден кийин аларга таарынуу туура эмес. Ата-эне мээримдүү болот. Алар бала үчүн жасаганын милдет кылбайт. Кылганымды кайтарып берсин деп күтпөйт. Ата-эненин сүйүүсү ушундай болот. Алардын мени башкаларга берип койгону келечегиме чоң таасирин тийгизди. Ошол себептен ой жүгүртө алгам, сезимтал болуп чоңойгон чыгармын. Эрке бала болуп чоңойсом, балким баары башкача болмок. Маегиңизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Маалымат булагы Супер Чекит KG.